саламатсыздарбы иш-чаранын катышуучулары. Азыркы сөз Кыргыз Республикасынын президенти Жапаров Садыр Нуркожоевич. Саламатсыздарбы, кымбаттуу мекендештер, Борбор калаабыздын урматтуу тургундары. Элибизди турак жай менен камсыз кылуу бул биздин алдыбыздагы эң башкы артыкчылыктуу милдеттерибиз. Алгач сөзүмдүн башында өзүбүздүн баш баанегибиз болсо деп канча убакыттан бери эңсеп, мамлекетке үмүт артып, сабырдуулук менен кезегин күтүп, мына эми куттуу коломтобуздун ачкычын алабыз деп кубанычтар койнуна батпай турган жарандарыбызды чын дилимден бүгүнкү майрамдык маанайыбыздар менен куттуктап кетейин. 10 миңдеген жарандарыбыз илгери үмүт менен кезекке туруп, үйлүү жайлуу болсом деп зарыгып күтүп келишет. Алардын үмүт тилектерин аткарганга мамлекетибиздин күчү жетет. Буюрса 4-5 күндө Борборубуздун Маликов көчөсүндөгү 600гө жакын батирди жана жакын араларда Жалал-Абад шаарында салынып бүткөн 1,5 миң батирлерди кезекте турган жарандарыбызга тапшырып келем. Алардын да кубанычтарына ортоктош болобуз. Мен турак жайга муктаж болгон ар бир адам үйлүү болсо деп кыялданам, үйлүү болсоңор кубанам. Мен 58 мектепте мугалим болуп иштейм жана тарбия иштери боюнча директордун орун басары болуп иштейм. Бул ипотеканы мамлекеттик ипотеканы мен 2022 жылы кезекке тургам. Ушу 3 жыл күттүм. Кудай буйрса, мына 3-чү жолу тийди. Мен үчүн бул күтүүсүз болду. Мен азырынча толкунданып турам. Эми алдын ала 50% төлөп алып жаткан жарандарыбызга токтоло кетейин. Мындай мүмкүнчүлүгү бар жарандарыбыз дагы абдан көп экен. Булар мигранттар же катардагы эле өзүбүздүн жарандарыбыз. Ушундай жол менен мамлекеттик ипотекалык компаниядан бир эле жолу батир ала алышат. Депутаттар күмөн санап жатышкандай кайра бир нече жолу ала алышпайт. Тагыраак айтсам, бүгүн мамлекеттик ипотекадан алган батирди эртең кайра сатып бизнес кыла алышпайт. Ошондуктан булар үчүн дагы өзүнчө программа киргиздик. Алдын ала 50%-ын төлөйсүң, калганын 10-15 жылдын ичинде төлөп бүтөсүң деп. Бул илгертен кезекте турган жарандарыбызга тиешеси жок. Булардын алдын ала өздөрү төлөгөн 50% акча каражатын мына ушул эле курулушка жумшап жатабыз. Мамлекеттик ипотекалык компания Бишкек шаарындагы Чыңгыз Айтматова 102/2 дарегине жайгашкан 6 блоктон турган 18 кабаттуу 612 батирдин ачылышын азем болуп жатты. Мен 2020 жылдардын тегерегинде анан расмий түрдө 2022 жыл кезекке тургам. Доступная ипотека деген программа боюнча 8% пайыз менен. Ошол жеке чөйрөдө иштейм. Орозонун башында эле биринчи күнүндө чалышты. Кезегиңиз жакындап калды, документтериңизди алып келиңиз деп. Ошол анан Кудай буйруп мага бир бөлмөлүү батир ушул проспект Айтматов проспектисинен келип калды. 16-чы кабатта экен. Мен 2014 жылы бул Бишкекке жогорку окуу жайга келгенден баштап эле батирде турам негизи. Кыргызстанда эле эмес, азыркы кымбатчылыкта чет жерде деле акча чогултуп, батир алыш кыйын болуп жатпайбы? Анан Кыргызстанда жашап, ушул жерде иштеп, анан өзү үйлүү болушуң аябай чоң кубаныч экен. Бүгүнкү күндө жеке компаниялар ушундай престиждүү райондордо батирдин 1 чарчы метрин $2000 кем эмес сатып жатышат. Бирок ошол да пат күлүч эмес, мындай патсо деп коебуз го. Кире бериштеги эшигин салып коет, ичин өзүң жасап ал дешет. Биз бүгүн сиздерге берип жаткан квартиранын баасы 1 квадрат метр пат күлүч $850. Эмеректериңди алып кирип жашай бер деген сөз. Биз мамлекеттик Кыргыз курулуш сервис компаниясынын жана бирин-экин өзүбүз тааныган жеке компанияларды суранып, курулушчу компанияларды 1 квадрат метрин Бишкек менен Чүйдө $650, ал эми алыскы аймактарда $700 пат күлүч салып бергиле деп жалдап салдырып жатабыз.
Бул баага башка ири компаниялар, курулуш компаниялары келбей коюшту. Бүгүнкү күндө $650 под ключ эч ким салбайт дешип. Ошондуктан биз мамлекеттик курулуш компанияны жана 1-2 жеке компанияны жалдап, Бишкекте $650, ал эми аймактарда $700 салдырып, мамлекеттик ипотекалык компанияга өткөрүп берип жатабыз. Ал эми мамлекеттик ипотекалык компания болсо, үстүнө $200 кошуп, мына сиздерге бүгүн берип жаткандай $850 берип жатышат. Ортодогу $200 пайда түздөн-түз мамлекеттик ипотекалык компанияга барып түшөт. Анткени мамлекеттик ипотекалык компания пайда көрүш керек. Себеби 20-25 жылдын ичинде сөзсүз түрдө инфляция болот. Ошол инфляцияны мамлекеттик ипотекалык компания кичи шаарларга, региондорго, райборборлорго салынып жаткан батирлердин үстүнө бир аз пайдасын кошуп, ошол пайда менен инфляцияны жаап туруш керек. Эми мындан ары баалар албетте өзгөрөт. Мамлекеттик ипотеканын кезегинде 2019-18 жылдардан бери тургам. Ошо бүгүнкү күнү буйруп, азыр ага көргөлүү болуп отурам. Баштапкы төлөм жок. 25 жылга бөлүп төлөйт экенмин. Ошол бул абдан эле чоң жардам десем болот, ар бир эле жаранга. Анан башкалар сыяктуу эле мен деле аябай сүйүнүп атам. Ошондой эле ушу биздей жаштарга шарт түзүп бергениңиздер үчүн биздин өлкө башчыбыз урматтуу Садыр Нуркожоевичке жана ушу мамлекеттик ипотекалык компанияга дагы чоң ыраазычылыгымды билдирем.